Assalamu alaikum, hurmatly кадырлуу көрөрмандар. Кайрадан Борбордук телеканалында эфирде таңкы берүүсү башталды. Баягыда эле баарыңыздарга амандашып, менин ысмым аты жөнүм Нурмат Абыкеев. Бүгүнкү бизде келген конокторубуз бар. Ал коноктор жөнүндө азыр кеңири маалыматты беребиз. Кудай буйрса эфирдин жүрүшүндө ага чейин мен баса белгилеп айтып өтөйүн. 1-ноябрда ошо кыргыз милициясына 100 жыл болот. Ошол 100 жылдыкка карата ошол милициялар өзлөрү баш болуп, биринчи өзлөрүнүн жаранда жалпы кыргыз элин, экинчиден ала келгенде жалпы ошо милиция кызматкерлерин 100 жылдыгы менен куттуктап келген биздин конокторубуз бар. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин коноктор. Мен баса белгилеп айтам бул силердин ким экениңиздерди биздин көрүүчүлөргө. Ала келгенде Борбиев Тынчтыкбек, милициянын майору, 2-ротанын жетекчиси. Экинчиси болсо бизде дагы ошондой эле ырчы, таланттуу жигитибиз бар. Эмилбеков Тойчубек. Атайын ушул милиция кызматкерлерин 100 жылдык майрамы менен биринчилерден болуп куттуктап аткан жигит. Албетте биз дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эми жалпы бизде миллиондогон көрүүчүлөрүбүз бар Борбордук телеканалда. Ошол миллиондогон көрүүчүлөр менен биринчиден жалпы кыргыз эли менен амандашып, учурашып алалы да, анан эфирди баштайлы. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Биринчиден ушул сиздерге чоң рахмат. Ушул кыргыз милициясын ушундай куттуктап, алдын ала 15 күн эрте болсо дагы бизди чакырып, өзүбүздүн элибизди, кыргыз милициясын ушундай майрамын унутпай бир куттукта жөнөтөлү деп чакырганыңыздарга сиздерге чоң рахмат. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Мынакей быйыл кыргыз милициясына 100 жыл болуптур. Бул мамлекеттин эң бир туу чокусуна жеткирген кыргыздын жарандарын бул коопсуздугун караган өзү милициялар майрамыбыздар менен быйыл бир кылым деп айтсак да жаңылбайбыз. Туура. Анан кийин Кудай буйрса ушул мамлекетке, элине кызмат кылып аткан ушул милиция кызматкерлерин мен дагы бир аз болсо дагы маданият чөйрөсүндө жүргөндөн бир куттуктап коеюн деп убактын бөлүп келдим. Ушундай шарт түзүп берген сиздерге да чоң рахмат. Ушул Борбордук телевиденияга ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Эми баштаганда эле келиңиздер, атайын куттуктайлы деп биринчилерден болуп, жалпы милиция кызматкерлерин бир кылымдык майрамы менен 15 күн алдын ала биринчилерден болуп эфирге келип куттуктап атасыздар. Колго комузду алып, мүмкүн болсо аккордеонду коштоп ырдап берсек болот. Жалпы милиция кызматкерлери дагы бир жолу баарыңыздардын майрамыңыздар куттуу болсун. Эң биринчилерден силерди куттуктаган мына биздин кызматкерлер жаныңыздарда. Анда баштайбыз. Кайсы менен баштайбыз ошону Ашымбек Мамытбек деген кереметтүү кетмен төрөн таланттуулар мекенинде айткан. Ошол жактан чыккан ошол Ашымбек Мамытбековго тиешелүү Ак Тоз оюнчу деген ыры ошонун чыгарып аткарып берели. Чогуу дуэттүү. Өзүм ырчы болбогондуктан кичине сүрдөп жатам, бирок ийниме кошулуп мен дагы таланттуу yıldızlardın arasına sezimini kozlup koyup boşaltanda sen gittin yıldızlardın arasına Boşaltanda elisindi Gürsümde İzzet gelen pelesinde Altının aktanlardan tosoyuncu Habaliki aklı bolup elisindi Altının aktanlardan tosoyuncu Ha balki aklı bol
kağılayım Altını gözlerinden kağılayım Barakelde урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, бул жакта эфирде отуруп алып милицияларды деле ырдаткан бул сонун экен да. Милицияларды эфирге атайын чакырып келгенден кийин ушунча жакшылап бүгүн көбүрөөк ырдатып албасак, көчөдөн бизди кармап калса, бизди ырдатышы мүмкүн деп. Албетте тамаша, мунун баардыгы тең тамаша. Негизи сиз өзүңүз ушул азыркы мисалы үчүн жүздөгөн балада жетекчисиз да. Ушул кызматка келгениңизге канча болду, канча жаштан баштап келгенсиз? Мен бул кызматты ушу жаш кезимден багы сүйүп, ардактап, школдо окуган кезимден ушул биринчи эмеге биздин улуттук гвардияга солдатка барсам деп аябай ушундай үмүттөнүп, өзүмдү өзүм даярдап, ушул улуттук гвардияда служба кылдым 1,5 жыл. Андан кийин биздин азыркы ички иштер министрлигинде унтурный войска бар бизде. Ошол жакта шер деген спецподразделение бар. Мен ошол жакта иштегем, жумушту ошол жактан баштагам. Шерде иштедим. Андан кийин 2014-жылы бизде атайын багытта полк ачылып, мен ошол жака бардым кызматка. Ал жакта дагы кызматымды өтөп, ошол жакта иштеп, эмгектеп, азыр ошол жерде. Ушул жалпы ушул өзүм менен чогуу иштешкен кызматкерлерге дагы чоң ыраазычылык, ушундай мыкты багы сырттагы адамдардан багы бизде кичине өзгөчөлүк болуп турат, багы бири-бирибизди талатышты, ачка токтоо, багы бизде жашоо кызыктуу аябай. Ошол жакта эмгектенип келатабыз. Жакшы, ошондо канча жыл болуп кетти дедиңиз башаягы? Башаягы мен 2010-жылы киргем. Ошондо 24 жылдан бери милиция кызматы жакшы. Бул көп эле эмгек, албетте. Бир 30 жылдык менен силер пенсияга чейин барып каласыздар буюрса. Биздики багы 1 жылыбыз 1,5 жыл деп эсептелинет. Өсө палтар болуп, багы анткени жумушубуз ошого татыктуу деп ойлойм мен. Жакшы. Эми негизи милициялар айтат го 24 жылдан бери сиз жакшы эле билесиз да, бардыгын тең өзүңөрдүн жумушуңар боюнча элге мындай өтө сүрдүү болуп, мындай башкача болуп келгенде эң эле ак жүрөк, мындай боорукер инсандар болот дейт да. Ушунун чындыгы барбы? Албетте чындыгы бар. Анткени бизде деген бул атайын бул кызматкер болуп иштегенден кийин сенде бизде деген биз эки жакты тең ойлонгон сезимдер бар. Анткени биз мыйзамдуулукту да окуйбуз. Адамды карап туруп, багы толук кандуу болбосо дагы бир 60-70%га анализ чыгарып, кайсы адам кандай экенин элдин арасында турганда эле багы билүүгө, багы жумуштун аркасы менен бизде ошондой опыттар пайда болот. Ансанда бизде эле үйдө бир жарокер атабыз. Бизде да сезим бар. Ар кандай бизде кырдаалдар болгондо бизде да жүрөк ооруйт. Багы жалпысынан эми ушу кандай деп айтсам, бизде дагы жарокер бар. Кийинкиси болсо мисалы үчүн азыр бул жөнүндө толук эле жооп бердиңиз да, Кудайга шүгүр. Өзүңүздүн жашоодо ушу бала кезимен жакшы көргөн жумушум дедиңиз. Ушул жумушту жакшы көрчүм деп. Ушул жумушту ушул күнгө чейин сүйүп иштейсиз. Жакпаган жери кайсы? Багы өзүң жумушту жактырып, багы чын жүрөгүңөн сүйүп келсең, бул жумуштун оорчулугу жок экен. Эгер сага жакпаган жумуш боло турган болсо, үйдө отургузуп коюп, эшикке чыгарбай бакса да ошол оор болот го деп эсептейм. Анткени ар бир адамдын өзүнүн бир табитине жаккан жумушпу же ошол направленияда кетип атса, ал адам кыйналбайт го деп ойлойм. Жок, жумуштун жакпаган жери да болуп калат да. Эми тыйындын эки бети деген сыяктуу да. Анча-мынча жери бар. Жакпаган жери бизде багы эрте менен эрте туруу. Күтүүсүздөн багы атайын айгай белгилер болуп турат. Ошого чакырылган убакта багы элдин баары тынч уйкуда жатса, сен багы таңганыбал 3:30-4-тө багы сумкаңды көтөрүп алып, жолго чыгып кетип атып, бир чети кейип кетип атсаң, бир чети сыймыктанып кетесиң, мекенди коргоп жатам деп. Ошо бизде дагы ошондой жакшы бар. Эми кайрадан комузду колго алалы, өзүңүз баштап бересиз го мунусун. Жалпы өзүңүздүн мындай
Эми бардык кесиптештериңиздерди азыр куттуктадыңыздар. Эми арасынан дагы өзүңөрдүн дагы жакшынакай жумуштун ичинде дагы достор болот. Коллегалардын арасында дагы өзүнчө бөлүнүп турган достор да болот. Балким ошолорду кошуп, аралаштырып куттуктап ырдап бересиз. Анда меселе биринчиден мен өзүм багы ырчы эмесмин. Андан кийин багы азыр эле айтып өткөндөй, бул ырчылыкты дагы багы аккан арыктан суу агат деп мен да токтолдом болом. Ырчылыкты Бар экен да баары. ырчылыкты багы кесип болбосо дагы сүйүп угабыз, үй бүлөбүз менен биздин ошол Токтогул району менен сүйүп угат болуш керек мындай ырчылыкты. Анысы кандай ырчылык мен үчүн хобби деп коебу. Ырчы болсомбу деген деле ойлор бар болчу жаш кезде, бирок багы мекенди коргоо өйдөрөөк турду мен үчүн. Анан кийин андан сырткары ушул темадан алыстабай мен да ушу кесиптештеримди куттуктап кетейин. Ушул атайын багытта полктун жетекчилиги Имангазиев Майрамбек Турсункожоевичти дагы келе жаткан 100 жылдык майрам менен куттуктап өтөм. Ошол жерде атайын багыттагы полктун 2 батальондун 2 ротанын жалпы кызматкерлерин чын жүрөгүм менен куттуктайм. Ал жерде мыкты кызматкерлер иштейт. Ар дайым багы эл ичинен иргелип тандалып келген жигиттер. Ушу бардыгын ушул келе жаткан майрам менен чын жүрөгүм менен куттуктап, багы ушул ырды бир арнайын. Aşık bir bolup jet albay arasat tünde жүргөнмүn. Ben dağın aytıp bereyin aşılıktan bir sabah. Dağ saldın ulus жүрөккө dərtizel güzel aktamak. Sürdölü caştın nişeken küsödüm süyü çarbağın. Amanat canga belektep aşıktık gülün karmadın. Dal oşol güldü berüge güzeldin izlep kobarganmın. Bulaktan görüp çak düştü men bulbulday hava sallamın. Gördüm dalay urunu, keştim dayran ulunu. İzlep bir geldim güzel kız, ışkıdar sendey sulunu. Tanıvaysın sen beni, tarpi kılat el seni. Tanışalım uşul yerden tartiptü güzel gel beri. Kıylanı gördüm kıdırıp kara su menen çarbaktan. Kaş kirpigin tөгülüp ay karasam kumar tarkatkan. Gökürökön ört koyup gök yıldızım samatkan. Canada göpü görmökmün men jaralgan bolsam anacan. Karangıda yol bassan çırağın bolup yüreğin. Günüge gelip suvalçı bulağın bolup yüreğin. Jaşırбастан açık ayt emine bolsa boyunda. Yüreğinin elingen ay tutkunun memmin torunda. Kıynasan da özün bil, sıylasan da özün bil. Tağdırım senin kolunda. Bara geldi. Урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи ушу милиция кызматкерлеринин 100 жылдыгы менен алдын ала, мисалы үчүн ушу Борбордук телеканал жетекчилиги тарабынан бизге айтылган ушундай милициялардын 100 жылдык майрамы келе атат. 15 күн убак эртерээк куттуктоолорду алып, өзлөрүнүн арасында болгон таланттуу инсандарды, жалпы элибизге, жалпы милиция кызматкерлерин куттуктаталды. Ошолордун арасында мисалы үчүн баса белгилеп айта келсек болот экен да, бул жакта чыныгы патриот, ошондой милиция кызматкерлерин өзгөчө сыйлаган инсандарыбыз да бар экен. Анткени ушул Борбордук телеканалдан чакыруу баргандан кийин сөздү эки кылбай, ушундай милициялардын 100 жылдык мааракеси келе атат деп алдын ала милиция кызматкерлерине биринчи сый урматты көргөзүп, өзүңүз чыгармачылык инсан болсоңуз дагы ошол кой мен дагы барып ушул Борбордук телеканал аркылуу биринчилерден болуп куттуктап жетишип калайын деп Тойчубек мырза өзүңүз да келип отурасыз.
Эми өзүңүз дагы жакшы куттуктооңуз болсо милицияларга арнап дегендей жакшы ырыңызды аткарып бересиз, э? Атайын эми ырдай иштеп келгенен ырдап беришибиз керек. Анан жана айтып атпаймынбы? Чындыгында биз мынакей мамлекет өзү маданият, анан спорт негизи башка мамлекетке таанытат. Анан кийин эңден өзү мамлекетте эң мыйзамды, мамлекеттин коопсуздугун кармап турган ушу кыргыз милицияларына чоң рахмат. Ушулар бар биздин жашообуз тынч чындыгында. Анан кийин дагы бир жолу майрам менен, анан бирден бир себеби бияка келип калганымда, куттап келип калганымда ушу Тынчтык байкемдин Майрам менен, анткени Тынчтык байкемди мен 17 жашыман билем. Мен студент болуп ушу Бишкекке келгенде ушу Тынчтык байкебизден тарбия алып, курсагыбызды ушудан тойгузчук чын. Анан кийин бирок Тынчтык байке биз окуп атканда каякта окуйсуңар, мени издебиз да. Биз ушундай артист болобуз десек, анан комуз мендер дейт, биз эчтеке билбейбиз, инструмент болбосо биз артист окуп атабыз. Ушуну окуп атабыз атайын комуз ака. Анан Тынчтык байке биздин курсабызда болгондон кийин артист болсоңар бергеле ырдашабыз дейт. Анан ырдап берип турар, ырдай албайсың анда, аккордеон жок. Тынчтык байке тамашалап калчу, силерден жарытып артист чыкпайт. Ким эле койсоңор болмок деп ошентип. Анан кийин чындыгында убакыт деген учкан куш мынакей өзүбүздө үй бүлөлүү болуп, анан эми өзүбүз турмушта ордубуз таап, анан кийин баягы эмгек жерде калбайт деп коет го. Анан агабыз бирок да бала кезибизде, жаш кезибизде ушундай студент болуп келгенде колдоо көрсөтүп, анан эми агабыз мондай ийгиликке жетип, майрам болуп аткандан кийин келбесек болбойт го, келип бир-эки ырдап куттуктабасак болбойт. Анан эми жалпы кыргыз милициясын куттуктайбыз, майрамыңыздар менен, ишиңизде ийгилик, тапканыңыздарга Кудайым берекесин берсин. Ушу эл деп, жер деп ушундай кызматты аркалап келатасыздар. Тынчтык байке айткандай, жакпаган жерлер эрте менен эрте туруп жанагындай ар кандай чакырыктар келип калат буларга. Анан биз өзү айткандай биз тынч уйкудабыз. Булар биздин тынччылыгыбызды, тынч уктуп атканыбызга ушулардын салымы күчтүү да милициялардын. Ошо милициялар бар үчүн биз тынч уктуп атабыз. Бияк карап коюшат азыр уктуп берейин. Ансады анан кийин эми үй бүлөлүк бакыт буларга да. Тынчтык байке айткандай дагы сиз айткандай сырттан сүрдү мен адамбыз. Ар бир инсандын бир жүрөгүндө өзүнчө бир балкан бар. Акем айткандай булар да үйгө барган эми агаларыбыз бар, биздин да тааныш. Үйгө келгенде мээримдүү ата, булар дагы бала чыккан менен. Анан кийин форманы кийгенде башка булар. Анан эми ишиңиздер ийгилик, ошо бир кылым болуп калыптыр кыргыз милициясына. Дагы өркүндөп өсө берсин, башка мамлекетке, ошо таанылган мамлекеттерден бололу. Башка мамлекетте, кыргыз мамлекети, бул күчтүү мамлекет деп кичине болсо да сезген тургандай бололу. Кудай буйрса ага да жетебиз. Анан эми атайын ырдайын деп келген ырдап берейин. Мен Асанкалып Керимбаевдин өзү жейини болом. Анан ошол айылдан Тайкем болот. Анан ошо Тайкебиздин чыгармасынан аткарып берип. Эртайын тартат болуп турсуз, э? Эртайын тартат болду да. Бул да токтолду. Мен да токтолдум. Келгизен да куттуктап ырдайлы. Кезигип жылдардын бир жылдарында кайрымсыз айлардын бир айларында кайдадыр алып кеттиң жаштыгыңды, жерчиген чачтарыңа байландым кайдадыр алып кеттиң жаштыгыңды, жерчиген чачтарыңа байландым. Tüylük bütün boydum kuşam alır, düşümdü ömür mende uşatalım. Uzun tünelesindi unut albay, unçuk bas olup kettin bu salalı. Uzun tünelesindi unut albay, unçuk bas olup kettin bu salalı.
açulanır, gümüş sap kamçı menen kamçılanır. Oy taşta tegir mendili parasına, ki günü kalın gelip kayçılanır. Oy taşta tegir mendili parasına, ki günü kalın gelip kayçılanır. Düşüp ıkkıynık çün bu bağından, Arbıncıl hatın gitmey kulağından. Düşüme girişindi gündet ile, muhtarda uğuz bastan bu bağından. Düşüme girişindi gündet ile, muhtarda uğuz bastan duvağına, muhtarda uğuz bastan duvağına. Barakelde, жалпы урматтуу Борбордук телеканалынын көрүүчүлөрү, мына чыгармачылык инсандардын арасында эң биринчиден болуп, ошо 15 күн, жарым ай мурда Тынчтыкбек мырза жалпы милиция кызматкерлерин куттуктап ырдап берди. Албетте, рахмат, ыраачылыгыбызды билдиребиз. Жалпы ошо Борбордук телеканалдын кызматкерлери да чындыгында баарыңыздарды куттуктап, ошондой биз дагы кубанычта болуп турабыз. Биздин дагы майрам келаткан сыяктуу, биз деле өзүнчө толкундан аткан учурубуз да. Эми жана биринчисин айттык го, бул элдин арасында жүргөн сөздөрдө илимий изилдөөчүлөр да ошентип айткан. Милициялар жанакындай сүрдүү көрүнгөн менен ак жүрөк инсандар деп. Экинчиси бар экен, ошол эле милициялар мындай сөздү көтөрө билгенди жакшы билет дейт да. Анткени ар кандай сөздөр айтылат, мисалы үчүн милициялар жөнүндө кандай гана айниге доп, мисалы үчүн жанакы бир мас уктап жатса дейт. Ойго ой турбайсың, эмне жатасың деп турса, ой бул киши экен десе милиция турбай деп айтты. Ошол сөздөрдүн баардыгы тегеле көтөрүп, өзгөргө сиңирип алып, бирок андайларга көңүл бурбайсыздар да, чынбы? Ошол көтөрүмдүүлүк жагынан айтыңыздарчы. Көтөрүмдүүлүк жагынан бизде баягы атайын кызматта иштеп аткандан кийин бизде биринчи баягы сырттагы эле мисалы армияны бүтүп келген баланы милицияга албайт да. Анткени аны деген 3 ай атайын окутат, мыйзамдуулук менен окутат. Анан сен мыйзамдуулукту окуп атканда өзүң эле түшүнүп каласың, адамга кандай мамиле кылыш керек, жөнөкөй адам менен милициянын айырмасы кандай экенин билип, ар дайым ошол окутуп атканда айтат, баягы адамдар менен мамиле кылып атканда эч кандай мындай катуу жооп бербеш керек да. Жалаң сиз, макул, ушундай бир сылык мамиле кылыш керек. Ошондуктан баягы жумуштун угуна түшкөндө баягы ар бир адам баягы азоаттай болуп турат. Биздин жумушка келгенден кийин баягы атайын салынып калган чыйыр ийиз бар. Ага түшкөндөн кийин өзүң эле жанагы поезддин эки дөңгөлөгүнө түшкөндөй эле кетесиң. Баардык мыйзамдуулукту түшүнүп, баягы жашоо эле тарбиялап коет. Жакшы. Анан үчүнчү жагы, бул үй бүлөлүк жаатка тиешелүү болуп калат экен да. Ошол милиция кызматкеринин жубайы болуш же милиция кызматкеринин жолдошу болуш дагы өтө оор деп айтып келет да. Анан үйдө жеңелер мындай ушул жумушуңду таштачы, башка жумуш тапчы дегенге барбайбы? Ал баягы үй бүлөлүк сыр да эми чекесинен баягы бир бөлүгүн айтып берейин. Андай бизде көп болот да. Анткени жакшы бир конокко барасың же туугандарың менен чогуу олтурганда баягы телефонго звонок келет. Баягы жумушка келиш керек. Анткени ар кандай кырдаал абалдар болуп калат да. Чакырганда сен ошол той болобу же үйдө баягы жакындарың менен отурасыңбы, бүт штаб жумуштун кызыкчылыгын биринчи орунга коюш керек да. Ошонун баарын кечип ошол жакка кеткениңде барып аяктагы бирөөнүн проблемасы менен өзүңдүн баягы жан дүйнөң ооруп, аякка ал жакка да түшүп кетесиң да, баягы түшүп алар менен кошо жүрүп, анан үйгө келгенден кийин баягы келинчеңдин проблемасы менен ага да түшүп милицияда иштесең актер болоюн деп каласың. Үйгө келсең баягы чогуу бирге жашап турган ушу келинчегиң деле кээ бирде түшүнбөй кетет да. Бул эмне деген жумуш? Азыр келип эле кайра кетип калып. Эми баары келип баягы
сүйүктүү жумушум болгону менен баарын жеңесиң түшүндүрүп баарына түшүндүрүп айтканга жеңгенге аракет кылып Ошо силерге чыдаган ошол жеңелерге, силердин жубайларыңарга рахмат айтышыбыз керек да. Чындыгында биз дагы эми ошо балким ошончо чыдап келаткан 24 жылдан бери ошо милиция кызматкеринин жубайы болуп жүргөн балким жеңелерге арнап деле бир ырдап бересиз дейм да. Жалпы милиция кызматкерлерин куттуктап өттүк. Жетекчилер тараптуу куттуктап өттүк. Эми балким үй бүлөлүк жаатка да бир көңүл буруп койсок сонун болгон жок да. жакшы теманы айттыңыз. Эми бул ушул негизи эле ушул форма кийген адамдардын эң жумуштан кийинки эле үйдө келген проблема ушул жеңелер, келин балдар ушул бул жакка түшүндүрүш бул оор да. Анткени бул жакка өзүнчө түшүндүрөсүң, тигил жакка өзүнчө түшүндүрөсүң. Анда эмесе ошо түшүнүп жашап келаткан жеңе. Жеңелерди куттуктап коесуз анда. Аны эми баягы бейишенен таман астына дейт го. Шариятта деле айтат экен, эркекти сыртка айбанат менен сыртта мамиле кыл деп жараткан, эркекти адам эми аялды адам тарбияласын деп жараткан деп. Аял киши негизи адам тарбиялаган инсан. Ошон үчүн бейишенен таман астына дейт. Чындыгында биздики эле окшошму? Артисттин аялы менен милициянын аялы болуш. Биздики да албайбыз. Байкатпай мойнун албады. Мойнун алган болбой калды десең. Анан кийин 3 күндөп кетебиз биз да той тамаша ушинтип жүрүп калабыз. Анан кийин акем айткандай чындыгында аял заты табигатынан ушундай экен. Тиги жана тамашалап айтып коет го, тиги аялга эме 222 сөз, эркекке 444 сөз депчи. Анткени тиги аял киши түшүндүрүш кыйын экен. Ар бир кайталап туруш керек. Түшүнүп турса деле түшүнбөй калат. Калыш эле түшүнгүсү келди. Анан кийин эми куттуктайт жеңелерди. Айымдарды куттуктап, жеңелерди куттуктап, ушу бизге чыдап, ушу агаларыбызга чыдап, чындыгында жана жумушу бор, ар бир аял заты деле бир жолдошу менен жана акем айткандай жакшы туугандар менен бирим жаңы чай ичип бир сырдашайын десе кетип калса, анда да өзү кетпей кээ бирлер бар, бас үйгө деп жаңы эле отуруп алып кетип калган. Астыгда туран ырдап берелим ошо жеңелерге арнап. Кайсыны атайбыз? Жылуу күнөсүндөгү жеңелерге арнап. Sendeki yüreğim kan teredi, suyunu kaydan sezmekmin, süybesem eğer, süybesem eğer, süybesem eğer min seni. Çoktoy tenişin Ömrüm süygön nekesin Bakıkı kaydan sezmek min Bayka bay kalsam Bayka bay kalsam Bayka bay kalsam min seni Elbey arzusun Durmuştum sezbey tatmazun Öpün seni kırbısım Caşoğun sezbey Caşoğun sezbey Caşoğun sezbey
сезбей таптусун. Өтмүн сени көрбөсүн, жашоонун сезбей, жашоонун сезбей, жашоонун сезбей таптусун. Турмуштун сезбей таптусун. Барекелде, урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, Борбордук телеканалда атайын келип, милициянын майору, 2-чи ротанын жетекчиси Тынчтыкбек мырзага биринчиден дагы бир жолу ыраазычылыгыбызды билдиребиз дагы, келе жаткан майрамыңыздар менен жалпы Борбордук телеканалдын атынан куттуктайбыз. Ишиңиздер ар дайым илгери болсун, ар дайым ошо элибиздин сакчысы болуп эле, элибизге кызмат кылып, кээде ушундай жакшылыктарда, тойлордо барып уялбай эле комузду көтөрүп алып барып ырдап турсаңыз, бул өтө сонун болчудан экен да. Ошондой эле мындай жакшы жагы көп болсун ишиңиздерде. Ден соолукта болуңуздар. Ошондой эле биздин мына Тойчубек мырза, биринчилерден болуп чыгармачылык инсандардын арасында жалпы милиция кызматкерлерин алдын ала 15 күн мурда ушинтип куттуктап отурганыңызга сизге дагы рахматыбызды айтабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мүмкүнчүлүк болсо ошол биздин YouTube сайт, Instagram бардык баракчаларга милиция кызматкерлерин алдын ала куттуктап, андан сырткары бүгүнкү милиция кызматкерлеринин өзүнүн талантына дагы күбө болдуңуздар. Бул талантына дагы жакшы сөз жазганыңыздарды күтөбүз баарыңыздардан. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Дагы кайрадан эфирде жолукканга чейин амандыкта болуңуздар.